Урматтуу көрүүчүлөр, сиздерди ушу Балыкчыда жайгашкан 20 соттук теплицанын ээси менен тааныштыра кетейин. Саламатсыздар, менин өзүм атым Асылбек, Балыкчынын тургуну. Ошо 1 жыл мурун теплица салсакпы деп ойлонуп, кызыгып жүрүп, ушуну баштап салганбыз. Буюрса эч кандай эмеси, зыян көргөн жокпуз. Пайдасын көрүп атасыз. Пайдасын көрүп атабыз акырын-акырында. Биз февралдын 20-сында биринчи урожайды эккенбиз. Буга чейинкибиз бадыраң болчу. Бадыраң эктик. Бадыраң менен кандай болду? Аныбыз эми 100% болбосо 90% жакшы болду. Алды эле сону көрсөтүш. Биринчи тиккенге мындай өзүбүзгө анча-мынчасына өзүбүздүн баягы билбестик, түшүнбөстүгүбүз менен өзүбүз кыйналганыбыз болбосо мындай проблема деле болгон жок. Урожай жагынан, түшүм жагынан ойдогудай болду. Мен өзүм кызыкчымын да. Өзүм тигип, мындай өсүп, мындай өзүңдүн эмгегиңди алып жесең деп кызыкчымын. Ошого кызыгып атып эле баштаганбыз. Анан эч кандай эме жок, жалып жок. Кыйналган деле эмелер болгон жок. Баягы кыштын күнү кыйналганыбыз суук болгону, шамал болгону болбосо, урожай жагынан жакшы эле. Ушу Кыргыз Күнөс кананын ушундай ишине айда дайым силерге мындай агрономдук кылып, адистиги менен ушундай түшүндүрүп берип атканына чыныгы чоң ийгиликке жетип атасыңар. Мындай өзүңүздөр иштегенде жетет белеңер ушуга? Жок, биздики деген толугу менен ушул агрономгонун билими менен, ошолордун иш тажрыйбалыгы менен да. Мисалы үчүн мен өзүм буга чейин чынын айтсам картошка деле эккен киши эмес болчумун да. Анан бул бадыраң эгебиз биз баягы биринчи кызыгып сүйлөшкөндө суроо бергенде момундай болот, канча болот дегенде, мисалы үчүн момча тонна момча урожай болот десе, ошого 90% ошого жакындады. Мисалы үчүн ар келген убакта мындай болот, тигиндей болот, муну бериш керек, тигини бериш керек, муну кылгыла, тигини кылгыла дейт. Айткандай жасай турган болсок, ошол менен эле эч эме жок да, мындай проблема жок экен.